Насаат KG тартуулайт. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ Abu Hurayradan Allah Teala razı olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına kayırılıp bunday dedi: Atadruna menil muflis? Жашоодон уткузган, өмүрдөн 60 жылдык, 70 жылдык, 80 жылдык жашоосудан жашап, акыретте банкрот болуп барган, муфлис болуп куркол барган адам ким? Калу ал-муфлис фина ман ла дирхама лаху ва ла динара ва ла матаа. Сахабалар айтты: Аллахтын элчиси, биздин арабызда акыретте куркол болгон, банкрот болгон адам Мен ла дирхама лаху, кимдин да бир дирхамы жок. Дирхам күмүштөн болгон тыйын, вала динар, алтындан болгон тыйындары жок, вала матаа, эч бир буюмдары, азык оокаты жок барган адам муфлис, банкрот деди. Бүгүн дагы үммөттүн арасында банкрот ким десе, сому жок, евросу жок, доллары жок, рублі жок, же соода кыла турган буюмдары жок деши мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардын мээсине бекем орнош үчүн түшүнүгүнө. Пайгамбар ошол убакта сахабалар айткан болсо, өзүнүн үммөтүнө терең түшүнүүсү үчүн көбүнчө пайгамбар суроо берип туруп, суроого өзү жооп берет эле. Суроого ойлонуп, жооп тукканда ошол бекем жайгашып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөтүмдөн ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, Алланын барлыгына, пайгамбардын хак пайгамбарга иман келтирип, иман жолунда жашап, банкрот болгондор ким десе, сахабалар айтты: динары, дирхамы, буюмдары жок адам деди. Материалдары жок адам деди. Факала саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар сахабаларга түшүндүрүп мындай деди: Ал-муфлису мин уммати мен яти яумал кияма би салатихи ва сиямихи ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Менин үммөтүмдөн куркол болгон, банкрот болгон, кыямат күнүндө көп намаз менен келет, орозо менен келет, көп сооп иштери көп. Бирок кыяматта келип эсеп бергенде, яти кадшатама хаза, тигини сөгүп койгон, ва казаф хаза, тигинисине курдоомот кылган, ва каламала хаза, бирөөдүн малын акын жеген, таразыдан алдап, وسفك دم هذا, дагы бирөөсүнүн канын төккөн. وضرب هذا, бирөөсүнө кол көтөргөн, бирөөдүн көзүн көгөрткөн. فيقتص لهذا, ошол сөккөнүгө, урганыга, канын төккөн бардыгынан өч алынат. Намазын, орозосун бирөөсүнө берет, зекетин экинчисине берет, хайр ихсанын үчүнчүсүнө берет. فإذا فنيت حسناته, бул ушундай көп жамандык кылган, сооп иштери түгөп калат. Намазы калбайт, орозосу калбайт, зекети калбайт, хажы калбайт. Каблан юк яқдия ма алейх, мойнундагы башкаларга болгон карыздарын төлөп бүтпөстөн мурда барлык сооп иши түгөйт. Кийин тиги адамдардын күнөөлөрүн алып буга жүктөйт дагы, муну дозокко таштайт. Менин үммөтүмдүн банкроту ушул дейт. Жараткан Аллах табарак ва таала өлүм башыбызга келбестен мурда Аллах таала баарыбызды тооба кылып насип этсин. Иманда, исламда бекем жашооду насип этсин.